Урматтуу өкмөт, жумушуңар оор, биз түшүнүп жатабыз. Кичине болсо да иштегендер да бар биякта отурушат да, бирок суроо бергенде сураныч мындай эмоция албаңыздарчы. Анткени деген бизди эле түшүнүңүздөр. Биз сыртка чыкканда эле эл тосуп алып, азыр соц тармактардын заманы, кат жазышат. Анан тияка каражат, бияка каражат, телевизордо мындай айтылып атат, бизге эмнеге жетпей атат деген суроо бергенде аргасыз биз да келип силерге берип атабыз да. Менин суроом, коргоо министрлиги бияктабы? Өкүлдөрү барбы? Минобороны. Ким бар? Чакырылгандар барды? Жок. Алмаз Кушбекович. Чакырылган эмес. Ой, Алмаз Кушбекович говорит, ким? Алмаз Акулжанович чакырылган эмес беле? Айтылды беле? Чакырылбаптырбы? Мейли анда. Жазып алсаңыз, Алмаз Акулжанович, бизде 1 май районунда Тынчтык жыл массив бар да. Ошакта военный часть бар. И там 30 жылдан бери радиоактивный топливо кармалып, эми уланып эмес, бирок кармалып аякта суу маселеси чечилбей атат да. Анан мен былтыр коргоо министрлигинин өкүлдөрү менен жолугуп, такташып, бул аябай чоң маселе экен, буну өкмөт жетекчилик деңгээлинде, бул эл аралык деңгээлде чечилбесе, ОБСге каражат боюнча кайрылышкан, өкмөт кайрылмак экен. Анан 10-15 мамлекеттердин ошол топливону өткөрүш үчүн международный согласование өтүш керек экен. Аябай чоң жумуш да. Бирок чоң жумуш болсо да, кичинекей айыл жыл массив болсо деле, аяктагы эл деген эми 500-600 түтүн болсо деле, ичинде канча миң эл жашайт, аябай күтүп атышат да. Ошону азыр бюджет каралып атыптыр, дагы суроо берип коюңуздарчы деп мына жазып атышат да. Макул деп берип атам да. Ушул боюнча палатада угулуп атканда жооп берип коюшсунчу келип, сураныч. Не обязательно жетекчиси, орун басары ушуну кто курирует, жооп берсинчи. Андан кийинки суроо, Горстрой Нурдан Кемелович. Вы у нас такой громкий человек, да? Она очень деятельный человек. Но араңарда есть, наверное, не очень громкие, но и деятельные в другом смысле люди, да, которые, мисал, запишите себе, пожалуйста, Бишкекте, анан Үмүткан Айымгада мен кайрылат элем прокуратурага. Буну телевизордон, парламенттенде 2-3 жолу айттым, 2 жылдан бери айтып атам, чечилбей жатат. Улица Победы и улица Республиканская пересечение, да, парк бар, да. Ошакта жарандар өз чөтөгүнөн акча чыгарып, миңдеген дарактарды отургузуп, аякта жерлер сатылып кетип, улам деген мындай каждый новый проверка мен жөнөтөм, мен кат жөнөткөндө деген мага укук коргоо органдары жооп берип коюшат, чуркап барып алар текшеришет, кайра тынчып калышат. Бирок мы в прошлом году добились, сотко чыктык да, соттошуп атабыз. Ошондо 1 май районунун прокуратурасы молодцы. Аякта 2 участок отдельно, бир жагына соттотуп алды, бир жагына чечилбей калды. Анан ушул маселе боюнча 23-жылы бүтөт деп, бирок 23-жыл бүтпөй калды. Ушуну Нурдан Кемелович, я вас очень прошу, я вас редко вижу в парламенте, пожалуйста, раз вы приходите, я воспользуюсь моментом, хочу попросить, проверьте, пожалуйста, зеленая зона бар, парктар бар үстү жакта, ылдый жакта жок. Нашим женщинам в Первомайском округе негде гулять, мамочкам, деткам. И в 22-м, 23-м каждый раз на это, я не знаю, какие-то средства мы выделяем, но не решается, да, вот по вот этому парку. И госипотечная компания Бяктау, Барспы. Алар да жокпу? Алар чакырылган эмес. Чакырылган эмеспи? Жок, чакырылган да. Жок, бул Анда палатага келишеби? Анда палатага чакырып койгочу булар боюнча. Анда бияктагы эми ушу карап отуруп таппай койдум да. Чыңгыз Эсенгулович, меники баягы эле эски суроо, 22 жылдан бери башталган. Муса Жангазиев кукольный театр боюнча. Кышында кайра мен 1000 баланы аяка алып барам да. Мы зимой опять будем мерзнуть или уже нет? Нет, сейчас ал жерде чоң ремонт иштери жүрүп атат. Буюрса биринчи кезекте ичин жасап туруп, анан кийин отопительный система, ошолордун баары бүткөндөн кийин анан четине. Но уже ремонт аябай активно идет там. Ну, 23-жылы мы вот эти купили, да, обогреватели, на 23-м, которые планировали. Да. То есть уже тепло. А ремонту быйыл заложили. Ремонт болуп атат уже. Болуп атабы? Болуп атат. Все, хорошо. Ошол калган суроолорду эми өкмөт чарчады, биякта жетекчиликтен эртең менен бери отурушат деп түшүнүп атабыз да. Ишиңерге ийгилик, жакшы жумуштар жасалып атат, аны биз көрүп атабыз. Эл деле көрүп атат. Анан арада суроо берсек, Алмаз Кушбекович, я понимаю, отвечать за кошелек всей страны очень тяжело.
Но у нас тоже, нам вот, особенно менин округ, мен ак үйдүн дарбазасына чыкканда 1 май округка түшүп атасыңар. Кетип бараткан эл мынтип алып туруп анан келишет да. Ошону туура түшүнүңүздөр. Анан менден сураныч да. Ата жасалган иштерди эл көрүп атат, биз көрүп атабыз, ортодо суроолор берилип атат, айтылып атат. Поэтому какие-то еще одна единственная просьба, Алмаз Ахунжанович, кагаз жүзүндө жооп берем дегенде, эртеси күнү палатадан калбай, эртеси күнү жөнөтүп коюшсунчу жоопторду. Ошол эле сураныч да. Рахмат. Унутуп калып атат да. Рахмат. Рахмат эле.